2021 жылдын аягында президент ишкерлерди иш учурунда көзөмөл кассалык машиналарды колдонуп баштоого милдеттендирген жарлыкка кол койгон. Ал эми 2023 жылдын башынан электрондук товардык транспорттук коштомодагы милдеттүү боло баштаган. Ишкерлер ККМ менен ЭТТКны колдонууда көптөгөн техникалык көйгөйлөргө кабылып жатканын айтышууда. Алар ККМди колдонгудай эч кандай шарттары, убактары да жоктугун, ал эми ЭТТК системасы өтө татаал, иштегени начар болуп, бухгалтер жалдоону талап кыларын айтып даттанышууда. Базардын сатуучулары менен башка ишкерлер жаңы кирген эрежелерге каршы болуп, ККМ менен ЭТТКны колдонууга милдеттендирүүчү чечимин жокко чыгаруу талабы менен митингтерге чыга башташкан. Бул боюнча акыркы ири митингтер март айында өткөн. Базардын жүздөгөн соодагерлери бийликтен даярдыктын жоктугуна байланыштуу ККМди киргизүүгө 5 жылдык мораторий жарыялоону талап кылышкан. Ал эми бизнес өкүлдөр ЭТТК чийки болгондуктан кыйынчылыктар жаралып жатканын айтышууда. Ушуга эле окшогон митингтер Кыргызстандын башка аймактарында да өткөн. Бийлик жана президент митингге катышкандар тууралуу бирдей эле сөздөрдү айтышкан. Ал эми сот үстүйүндөрдө жана башкы мамлекеттик телеканалдарда митингчилерди көкүтүү башталып, аларды аткезчи деп аташкан. Буга митингчилер чыныгы аткезчилер мамлекеттик органдардын иш бөлмөсүндө отурарын, ал эми өздөрү болсо мыйзамга баш ийип, маңдай тери менен акча тапкан жарандар экенин айтып, жооп узатышкан. Соодагерлер мамлекет жардам бергенин ордуна кошумча тоскоолдуктарды жаратып, алардын жашоосун орлотуп жатат деп эсептешет. Мына ушу кишини айткан интервьюсун көрсөтөсүңөр. Анан эл каршы келип айтасыңар. Бирок биздин сөзүбүздү эч убакта силер жанагы жараттарды айтпайсыңар. Салам, менин атым Алмир. Бүгүн мен мамлекеттик каналдар кыргызстандыктардын ККМге каршы митингтерин кантип чагылдырышканын айтып берем. Биз мамлекеттик телеканалдардын УТРКнын Ала Тоо 24-түн жана ЛТРдин чыгарылыштарын талдап көрдүк. Мамлекеттик каналдардын сюжеттеринде бир гана ой айтылган. Кыргызстанда ишкерлердин эки түрү бар. ККМ колдонуп өлкөнүн бюджетин толтуруп салым кошкондор жана аларга каршы чыккандар. Себеби алар кирешесин жашырып, аткезчилик кылгандар имиш. Ошол эле кезде мамлекеттик каналдар соодагерлердин ККМ менен ЭТТК колдонуу ыңгайсыз болуп атат деген арыз муңдарына көңүл да буруп коюшкан эмес. Однако, несмотря на положительные результаты работы ККМ, отдельные торговцы продолжают выступать против их внедрения. При этом ни один из них не обращался в налоговую службу для решения этой ситуации. Экономисты считают, что такие предприниматели просто скрывают от государства свои реальные доходы, тем самым укореняя теневую экономику. Мамлекеттик каналдар митингке ККМ менен ЭТТКны колдонууда кыйынчылыкка туш болгондор эмес, аткез товарларды ташыгандар чыгып жатат деген идеяны сүрөп жатышат. Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бул митингтердин пайдасын аткезчилер көрүп жатат деп эсептейт. Потому что истинные бенефициарии организованных протестов и митингов – это крупные поставщики контрабандного товара, которым все эти ККМы и ЭТТНы буквально кость в горле. Да, конечно, намного проще было бы прогнуться перед так называемым глазом народа, прослыть радеющим за бизнес, закрыть глаза. Но мы должны ясно осознавать, обратная сторона такой политики – взятки, откаты, разводы. Минкаптын башчысы аталган каналга маек да курган. Анда Жапаров мартта анын отставкасын талап кылгандар менен балыкчыда иш сапары менен жүргөндүктөн жолуга албай калганын айткан. Анын пикиринде, анын кетишин сатуучулар эмес, базар ээлери талап кылган. Биз уже ижараны алып аткан кожоюну эч кимге көрүнбөй күлүп коюп турат. Улам акча төлөп коюп митингге чыгып, ушу Жапаровду кетирип койсок жакшы болот эле деп. Бирок митингтерге ошол эле ККМ менен ЭТТК киргенде жумушу орлогон соодагерлер өздөрү чыкканда. Бул тууралуу алар өздөрү деле УТРКнын ой ордо берүүсүнүн эфиринде айтып беришкен. Алар программанын эфирине келген конокторго, эксперттер менен салык органдарынын кызматкерлерине ККМ менен ЭТТК алардын ишин орлотуп, жайлатып жатканын айтып даттанышкан. Программанын коноктору ишкерлерден ККМ жана ЭТТКнын ишинде кемчиликтер бар деген даттанууларына макул болгондой эле болушкан. Ошол эле жерде ЖИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев ККМ менен ЭТТКны колдонуудагы көйгөй эмнеде экенин айтып түшүндүрүп берген. Ар бир кичинекей ишкер болобу, чоң ишкер болобу барына
атайын билими бар эсепчи керек болуп атат да. Бухгалтер башкача айтканда, өзүнүн күчү менен өзү баягы личный кабинет деп коебуз, кирип, өзүнүн күчү менен отчетторду тапшырып, өзүнүн күчү менен салыктарды эсептеп чыгуу бүгүнкү күндө бир аз татаалдыкты жаратып атат. Бирок мамлекеттик каналдар техникалык маселелерди оңой эле жөнгө салып койсо болот. Ал эми ККМ менен ЭТТКга салык төлөбөй пайда көрүп байыган соодагерлер менен сүткорлор каршы болушууда деп эсептешет. Мындай ой мамлекеттик каналдардын бир катар роликтеринде да айтылган. Алардын бири ККМге ким каршы, алар эмне үчүн элдин башын айлантып жатат деген аталышта көрсөтүлгөн. Бул ролик соцтүйүндөрдөгү бийликчил тайпаларда кеңири жайылтылып жатат. Как только они попадают на территорию Кыргызстана, есть такие, кто скрывает свои доходы, отказывается платить налоги. Вместо этого они ищут знакомых в обход закона. А причина в том, что они находили себе покровителя, так называемую крышу. Деньги отдавали ему и не платили налоги государству. Мечте желающих стать такой крышей пришел конец. Отныне кормушка крышевателей прикроется. Правительство Кыргызстана усиливает контроль, чтобы не допускать коррупцию. Налоги сейчас поступают непосредственно в казну. Роликте жарандарга салык саясатына каршы чыгуу менен алар ууру жана коррупционерлер менен бир тилде сүйлөшүп жатышат деп эскертүү беришкен. Знайте, что те, кто против налога, это ростовщики и торговцы. Они богатеют за счет нас. Они безответственные, не уважающие закон, уклоняются от налогов, но больше не могут скрывать свои налоги. Мамлекеттик телеканалдардын эфиринде ушул өңдүү башка дагы роликтер көрсөтүлгөн. ККМ аппараттары салыгын жашырып же төлөбөй качып жүргөн байларга, бизнесмендерге, ошол эле бизнестин кызматы менен калкалап жүргөн чиновниктерге жакпай жатканы байкалууда. Бул сыяктуу талаптарды койгон ишкерлер 2 мартта президенттик администрациянын алдына чыгышты. Ал арада ККМди шылтоо кылып, стабилдүүлүккө бүлүк салуу менен жеке максаттарын ишке ашырууну көздөгөн аракеттер болууда. Мамлекеттик каналга чакырылган коноктордогу салыкчылар ККМ менен ЭТТКны кантип колдонуу керектигин жакшы түшүндүрүп бербей койгондуктан соодагерлер митингге чыгып жатышат деп эсептешет. Алардын айтымында ишкерлер өздөрү деле эмнеге митингге чыгып атканынан кабары жок. Бирок оёрдоо берүүсүнө чакырылган митингчилер ККМ менен ЭТТКны колдонуудагы кыйынчылыктарды жана алар эмне себептен митингге чыгып жатышканын түшүндүрүп беришкен. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок, бирок ККМ менен ЭТТКны колдонуу системасын жакшылап иштеп чыгуу керек дешкен алар. Бирок мамканалдарга чакырылган эксперттер ишкерлердин мыйзамдан жашыра турганы бар деген пикирине бекем турушууда. ККМ – это отличные возможности для будущего Кыргызстана. Против нее выступают только те предприниматели, у которых есть что скрывать от закона. Они привыкли годами работать в тени и не платить государству соответствующие налоги, а фискальный чек раскрывает все схемы обмана. Ал эми башка серепчилер ККМ менен ЭТТКга каршы митингдердин саясий өңүтү бар деп эсептешет. Алардын пикиринде нааразы болуп чыккандардын максаты башка, ал эми ККМ менен ЭТТК митингге чыгуунун шылтоосу гана. Я думаю, что не все предприниматели не хотят переходить на ККМ. Я думаю, это всего несколько человек. Используя это, хотят выступить против власти. Это просто причина. У них цель может быть другая. Я не думаю, что все предприниматели против. Они ведь тоже понимают, что в мире происходит. Мы опоздали, мы должны были перейти на ККМ раньше. Мы просто потеряли время. 11 мартта митингчилер менен Нарында президент Садыр Жапаров өзү дагы жолуккан. Митингде ишкерлер салыкты патент аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгүн калтырып коюуну суранышкан. ККМ болбой сайын биз салыктардын бардыгын толук ала албай атабыз. ККМ болбой сайын. Контрабанда менен алып келип туруп, базарларга чачыратып таратып кетип калып атат дагы, анан патентке списать этип иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Орто байлардан эң жогорку олигархтарга чейин жеткен 30 жылдан бери. Мына ошолор оптом сатат силерге алып келип, бир тыйын налог төлөбөйт, а силер налог төлөп атасыңар, патентке акча төлөп атасыңар. Өз кезегинде ишкерлер аткезчилик маселесин орто жана чакан бизнеске тийбей эле чечсе болбойт беле деген суроону узатышууда. Макул, суроо бериңиз. Мен ушу өкмөт тарабынан укканым бар да, могу силерден түшкөн салык бул океанга кирип кеткен тамчыдай эле депчи. Биз негизги максатыбыз жанагы билбейт кем контрабанда бирдекелерди ачуу деген эме укканым бар, ушундай кептичи. Эми ошо контрабанданы ачуу үчүн
ушунча миллион деген, почти миллион деген ишкерлерди ушундай азапка салган туурабы деп ойлойм. Ушунун кажети бар беле ушу? Бир ошону нары жактан эле ачып коюунун жолдору эмне жокпу?